Суроолуу сүйлөм. Кана балдар, азыр биз силер менен баскетбол оюнун ойнойбуз. Топту бириңерге суроо берүү аркылуу ыргытам. Топту кармаган бала суроого жооп бересиңер. Өзүңөрдүн сурооңарды берип, башка балага ыргытасыңар. Оюн ошентип улантыла берет. Азаматсыңар балдар. Айткан суроо жоопторубузду жазып көрөлү. Балдар, бул сүйлөмдөрдөн силер кандай өзгөчөлүктү байкап турасыңар? Ооба, кээ бирки сүйлөмдөрдүн аягына суроо белгиси коюлду. Ал эми кээ бирки сүйлөмдөрдүн аягына чекит коюлду. Аягына чекит коюлган сүйлөмдөрдү кандай сүйлөмдөр деп атайт элек? Ооба, жай сүйлөм. Окуяны же болбосо кубулушту жайынча баяндап жатат. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлса, бул суроолуу сүйлөм болот. Суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм болот. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, эшиктен келгенде колуңду жуудуңбу? Бул сүйлөм суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлду. 287 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Текстеги суроолуу сүйлөмдөрдү таап, аларга жооп беребиз. Раз, два, едва наклонилась голова. Что у нас по сторонам? Очень интересно нам. Наклоним ее вперед, а назад сама пойдет. И еще круг большой сделаем мы головой. Занимаемся руками, повращаем кулачками и назад, и вперед. Кажется, вот так пойдет. Руки мы в локтях покрутим, как пропеллеры по сути, и большими кругами создадим вокруг цунами. Продолжаем заниматься, будем просто наклоняться. Ниже, ниже, не ленись, лучше просто улыбнись. И вперед наклоны тоже мы пониже делать можем. Чтоб до ножки дотянуться, надо хорошо согнуть. 279 көнүгү. Жай сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыргыла. Жай сүйлөм. Бүгүн биз тоого чыгабыз. Суроолуу сүйлөмгө айландыралы. Биз бүгүн тоого чыгабызбы? Балдар, жуп-жуп менен иштейбиз. Бирибиз жай сүйлөмдү түзсөк, экинчибиз суроолуу сүйлөмгө айландырабыз. 280 көнүгү. Табышмактарды жандыргыла. Булар эмнелер? Мүнөзүм бар, унчукпас. Бирок айтар кез келди. Чыдабаймын көргөндө, чамбыл ала беттерди. Кана балдар, бул эмне? Силер туура таптыңар балдар. Бул суу. Кийинки табышмакка көңүл буралы. Ачыштырып көзүңдү, аппак кылам бетиңди. Бул эмне? Кана ойлонолу. Ооба балдар, бул самын. Кийинки табышмакка көңүл буралы. Мен да алдатпас куумун, алгач колуң жуугун. Жүрөм дайым соңунан, самын менен суунун. Кана балдар, жандырмагын табалы. Бул эмне экен?
Эң туура балдар. Бул сүлгү. Азаматсыңар балдар. Балдар, тескери интервью оюнун ойноо менен сабакты жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма балдар. 281 көнүгү. Сүрөттөргө карап, суроолуу сүйлөмдөрдү түзүп келгиле.